Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Ордо саясий партиясы менен шайлоого аттанып жаткандыгымдын себеби мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынын астыгы, социалдык жактан эч кандай колдоо болбогондугу, өзгөчө милиция кызматкерлери майрам күндөрү, оор кырдаалда, күн тартиптен тышкары иш алып барган күндөрү дагы эч кандай акча каражаты төлөнүп бербегени зээнди кейтет. Биздин келечек болгон туризм тармагына мамлекет тарабынан эч кандай колдоо көрсөтүлбөй жатканы келечекке кайдыгер кароо деп эсептейм. Айыл жергесинде, аймактарда карапайым эл дыйканчылык, мал чарбачылык менен алектенип келет. Бирок ушул тармакка көңүл бурулбай жаткандыгы чоң көйгөйдү жаратат. Бүгүнкү күндө Ордо саясий партиясы карапайым эл менен, карапайым элдин көйгөйүн карапайым инсан гана түшүнөт.